кандуу күнүңүздөр менен. Азыр мен сиздерге Faberlic компаниясынын сайтына кирип заказ жазганды көрсөтүп беремин. Мынакей. Бул жерде Faberlic официальный сайт деп турат, мына экинчиси. Бурчун карасаңыздар мындай Faberlic деп жазылып турат. Окей, бастып. Дароо эле ушинтип сайтка киришиңиздер мүмкүн. Эми бул жерден эмне кылам десеңиздер, мына кишинин сөйлөкөтүн басабыз. Бул жака сиздин регистрационный номериңиз, ошондой эле регистрацион номерди тердик. Бул эми бул жака паролуңуздарды жазасыздар. Код эмес, пароль. Анан войти дегенди басабыз. Так, кирдик. Заказ жазыш үчүн мынакей телешканы сүйрөп алабыз, перейти в корзину. Телешканы сүйрөп алабыз, перейти в корзину кылабыз. Анан мынакей. Биякта пакет автоматически түшүп калат. Мен жанарак шарф салып койгом, себеби серый да калбай каптыр, уже перчаткасы да калбай каптыр. Эми бул жака любой сиздердин өзүңүздөр заказды карайсыздар да жазасыздар. Мен 30-30 деген жатка билем. Бул парфюмерная вода для женщин Рената сериясыныкы. Мен муну салып койдум. Себеби 1000 сомдон өйдө болгондон кийин мага мо ваши персональный акция деген жактан көп доступ ачылат. Ошон үчүн мен салып коем да. Анан караңыздар. Бизде бары 525 сомдон жогору, же болбосо 315 сомдон жогору, же 1000 сомдон өйдө покупка кылсаңар деген бонустар бар. Ошону ушул жактан табасыздар. Мисалы мынакей аромат Фестивита 15 миллиграммовый, так 525тен жогору адегейт. Гель для лица или ночная маска эксперт. Мына бул да 525 сомдон жогору дегендерди. Мына 315 сомдон жогору покупка кылгандарга маска для лица ботаника чыгып атат. Мына ушул жактан табасыздар. Каталогда бонус деген жерлерди ушул жерден аласыздар. Например, келиңиздер бир нерсени алып көрсөтүп коеюн. Например, мен Фестивитаны көрсөтүп коеюн. Мынакей, выбрать. Так, применить кыласыздар анан. Сөзсүз применитти басасыздар. Андан кийин купону карты. Кимде 50% скидка бар болсо, муну басасыздар да, выбрайтты басабыз дагы. Тандайбыз. Тандайбыз. Так. Тандайбыз. Например, черная маска. Бул жерден дагы салыштырып көрөсүздөр, Мисалы үчүн, каталогда баскандай деп. Баскандан кийин, так, применитти басабыз андан кийин. Купону карты бүттү. Акция распродажга киребиз, Акция распродаждан да кирип карап чыгабыз. 80% чейин арзандатуу дегендерде дагы эмне бар экен. Мен уже бүгүн серый шарф талашка түштү. Көп эле алып койсом болмок экен, уже заказ кылайын десем калбай калыптыр. Ушинтип серый шарф эмете албай калдым. Так. Жерден жакшы бир нерсе көрдүм эле. Бияктан карап атканда сөз каталогда арзан эмеспи, ошондо карап аласыздар, Кээ бир учурда каталогда арзан болуп калат. Келиңиздер. Муну салып койдум. Так, применить бастым. Так, перейти в корзину. Мынакей. Жашыл болуп күйүп калгандар, жашыл болуп күйүп тургандар баары, булар акция менен алынгандар. Дагы эмне бар экен? Маркетинговая акция дейт, биякта атыр бар. Так, пакет, бул промо для веб-консультантов. Мен уже алып бүттүм. Товары по старой цене болсо, кээ бирөөнүн шаг подаркасын албай алган болсо, ушинтип товары по старой цене деп чыгып калат. Мен 16 каталогду заказ кылганымда ошол учурда жок болчу, азыр келип калган үчүн чыгып атат 16 каталог деп. Бирок мен уже 16 каталог жабылып атат, мен муну албаймын. Так, чыгып кеттим. Кайра телешканы басып
оператив корзина кылып алам. Чыгып кетсеңер коркпой эле койсоңор, мына тележка же баштыктын сүрөтүн басып кете бересиздер. Мына байкаңыздар 315 сомдук 230 сомго келип атат, 209-тук 155-ке келип атат, Так. Дагы эмнени көрсөт? Ушул эле жерден Фаберлик клуб деп чыгат. Ушул эле жерден стартовая программа шаг 2, шаг 3, шаг 1 деп чыгат. Ошону саласыздар, мына ваши персональный акции деген жерден. Андан кийин эмне кылабыз? Тактап алабыз, бүт баарын салдыкпы, салган жокпузбу? Эгерде жөнөкөй эле продукция ала турган болсок, каталогтон тандап, мисалы 21 крем для лица солнцезащитный, так, купить. Бул акциясы жок болгон үчүн мындай эле ак эмеде болуп атат, көрдүңүздөрбү? Бул дагы ак нерседе, бул жашыл купон менен. Эми мынакей аягында цена каталога мынча, ваша стоимость мынча деп атат. Будет оплачено бонусом до, мен зарплатаман ушунча сомун алып коет экен. Если мен азыр продолжить деп бассам. Так, например, если ушуга мен согласна болсом, уже ушуну кетире турган болсом, так. Кайрамындай болуп калды. Мынакей адрес, могу жерден адрести белгилейсиздер. Если башка адреске которо турган болсоңор, добавить точка кыласыздар. Мисалы үчүн, может сиздер Кыргызстандан эле, бирок товарыңызды Ысык Көл жакталар алып атат, Жерден город, например, город Балыкчы деп коеюн, допустим. Список карайбыз. Балыкчыда ушундай бар экенби, жок экенби? Вот Балыкчыдан. Ой. Чуть ли не потеряла. Так. Карап көрөлгө. Сиз Бишкекте эле жашайсыз. Бирок товарыңызды Ысык Көлгө салып атасыз, например. Эмне кыласыз? Жерден өзүнөн тандайбыз, Так. Город Балыкчы деп коебуз. Список мынакей. Старый рыноктун жанында бар экен бирөө, мисалы Балыкчыда. Конокбай кызы Бактыгүлдүн офиси бар экен, мисалы үчүн. Так, выбрать бастык, Применить один раз, бир эле жолу. Мынакей. Эми продолжить деп басалык. Мынакей, заказ качан келет? Заказ 25 ноябрда келет деп атат. Так, мен эгерде ушул жердегилердин баарын алып бүткөн болсом, эч нерсем калган эмес болсо, мына заказать дегенди басамын. Мына караңыздар, мен 2600 сом төлөмөкмүн. Мындан 65%-нин зарплатаман кемип атат. Мен 2600 сомдук товарды почти 1118 сомго алып атам да. Ушул жер заказать деп басканда уже конкретно оформлен болот. Эгерде могу жерден заказать деп баспай калсаңар, анда заказыңыз эч кандай кетпейт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгерде видео жаккан болсо, лайк басып коюңуздар. Сиздер менен Райымкулова Олеся болду.